Сома компаниясынан займ алып, карызын убагында төлөй албай калган жарандар КИБ ишенимдин кара тизмесинен чыгып атышат. Кыргыз медицинасында катуу тиреш уланууда. Исманкулов менчик медициналык борбору иштеп атканын айтса, Бешеналиев акырына чейин күрөшөөрүн билдирди. Кыргызстан Түркиядан дары-дармек алат. Зеленский Орусиянын экономикасын колдоду деп Германияны айыптады. Арыбаңыз көрөрман. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү кабарлар менен мен Фатима Аданова тааныштырам. Видеону акырына чейин көрүңүз. Сома компаниясынан займ алып, убагында төлөй албай калган жарандар КИБ ишенимдин кара тизмесинен чыгып атат. Бул тууралуу финанс рыногун көзөмөлдөө кызматынын өкүлү Абай Кадралиев Медиахабка билдирди. Учурда Сомодон займ алган 40 жаландын кредиттик тарыхы тазаланды. Финназор тарабынан Сомо КЖ компаниясы боюнча арыздар каралып жатат. Жалпы эсебинен 60ка 58 кредиттик бюро 58 арыз келип түшкөн. Азыркы учурда кредиттик бюро ишеним тизмесинен чыгаруу боюнча алардын 40 аткарылды. Жумасына 20га жакын адамдан чыгып атат. Дагы деле болсо жарандардан арыздар кабыл алынып атат. Жана кимде ким арыз жазганын түшүнбөй атса же болбосо билбей жатса, Манфин көзөмөлгө келип кайрылса болот, же болбосо Сомо компаниясынын офисине кайрылса болот. Арыз жазгандардан где-то бир 2 жуманын ичинде аткарылып жатат. КИБ ишенимдин кара тизмегинен чыкканын иликтөөдөгү каарманыбыз Махабат Мырсалиева дагы айтып берди. Менин просрочкам 137 күн болуптур негизи. Эч жактан кредит ала албай аттым. Анан мен баягы соода кылган үчүн постоянно кредит менен иштейт экем. Кредит керек экен мага. Кыйналдым, кредит жок. Анан кара тизмеден чыкканга аракеттенип бул жана эме чыкпады эле интервьючу, что Госфиннадзорго баргандан кийин барып жанагы Абай Кадралиев беле ошону арыз жазыш керек болчу экен. Аны арыз жазып, анан деп силерден эме чыккан, интервью чыккан да YouTube'дан. Анан мен Госфиннадзорго бардым. Госфиннадзорго барып, Абай Кадралиевке арыз жаздым. Арыз жазып, андан кийин Соманын офистери дагы эле иштеп атыптыр. Офисине барып дагы жаздым. Жазгандан кийин анан где-то бир жумадан кийин мага чалышты. Ушундай основной суммаңар бар экен. Основной сумманы деген погашать этип, анан эме кылыш керек экен. Погашать эт деди да, анан мен погашать эттим. Погашать эткенден кийин кайра Абай Кадралиевке барып кайра арыз жаздым. Ушундай черный список эме КИБтен чыгарылыш үчүнчү. Анан ал бир 10 күнчө жетти, жетпеди, каралды окшойт. Анан кайра мага мен өзүм барып сурасам уже 10 күн ичинде чыгыптыр. Анан сиз азыр кайра кредит ала алдыңызбы? Ал өчүрүлгөндөн кийин? Алды, андан кийин эле эртеси күнү эле бардым. Барып эме кайра банкка барсам, уже менин КИБ таза болуптур. Таза болуп, бардыгы өчүрүлүптүр. Эч кандай просрочка күнүм жок экен. Мен жеңил эле мурун кандай алып жүрсөм, ошондой эле жеңил эле кредит алдым. Сиздерге рахмат, сиздер ошо YouTube каналдан ошо силерден көрүп, силер маалымат берип, силер аркылуу баргам. Мен силерден видеоңор чыккандан кийин мен сразу эле Госфиннадзорго келип ушундай кылсаңар болот деген баштап мен бара баштагам. 2021-жылы Медиахаб жогорку үстөк пайыз менен насыя берген Сомо компаниясы тууралуу резонанстуу иликтөөсүн чыгарган. Анда латвиялык ишкерге таандык Сомонун Кыргызстандагы кеңселери мыйзамсыз ачылганы, үстөк пайызы мыйзамга каршы келери так далилдер менен көрсөтүлүп берилген. Иликтөөдөн кийин Финкөзөмөл кызматы компаниянын лицензиясын 3 айга токтотуп, териштирүү иштерин баштаган жана зайымчыларга берген үстөк пайызы жокко чыгарылган. Кыргызстандын медицина тармагында тиреш уланууда. Алмазбек Исманкулов менчик медициналык борбору кадимки тартипте иштеп атканын 18 мартта басма сөз жыйынында билдирди.
Басма сөз жыйынын министр Бишеналиевдин акыркы аракеттерине нааразы болгон парламенттин мурдагы депутаты Галина Куликова баштаган бир топ адамдар уюштурган. Ошол эле учурда министр Бишеналиев бул иштин акырына чыгарын Медиахабка билдирди. Исманкулов бир нече жолу соттошкон. Биздин сотторго акча берсең адам өлтүргөн кишини да актап чыгат. Исманкуловда акча бар. Мэрия мамлекеттин имаратын бизге өткөрүп бериши керек болчу. Алар да аны кылбай атышат. Ошол үчүн мен ушундай жолго бардым, деген ал. Эске салсак, бир канча күн мурда Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бишеналиев Алмазбек Исманкуловдун менчик медициналык борборуна барып, ал жерден борбордун ишин токтотконун айткан болчу. Түркия Кыргызстанга дары-дармек жана медициналык буюмдарды берет. Бул тууралуу 17 мартта Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бишеналиев Түркиянын Саламаттык сактоо министри Фахреттин Кожа менен макулдашты. Мындан сырткары оордатка чалдыккан кыргызстандыктарды Түркияда дарылоо үчүн квоталардын көлөмүн көбөйтүү маселеси да талкууланды. Ошондой эле министр Бишеналиев Түркиянын Измир шаарында жашап, кымбат операция жасатууга муктаж болгон кыргыз жаранын түрк клиникаларынын бирине дарылантууга көмөктөшүүнү суранды. Түрк министри бул маселени карап чыгарын, кыргызстандык аялга бекер жардам берерин айтты. 16 мартта эл өкүлдөрү Баткен облусунун Исфана шаарын Разаков шаары деп кайра атоо жөнүндө мыйзам долбоорун 3-чү окууда жактырышты. Бул сунушту басымдуу көпчүлүк колдоду. Исхак Разаков 1910-жылы Баткен облусунун Лейлек районунда төрөлгөн. 1945-50 жылдары Кыргыз ССРинин министрлер советинин төрагасы. 1950-61 жылдары республиканын компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп иштеген. Разаковдун тушунда Кыргыз ССРинде 60-ка жакын ири өнөр жай ишканалары, ошондой эле Бишкек-Ош автоунаа жолу курулган. Украина улам реалдуу болбогон талаптарды коюп, сүйлөшүү процессин кечеңдетип атканын орус президенти Владимир Путин Германиянын канцлери Олаф Шольц менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө билдирди. Ал эми Украинанын президенти Зеленский санкциялар жетиштүү болбой атканын айтып, Орусиянын экономикасын колдоду деп Германияны айыптады. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында ишин токтоткон батыш компанияларынын ордуна Өзбекстан, Казакстан, Индия, араб өлкөлөрүнүн инвесторлору келет. Бул тууралуу аталган шаардын губернатору Александр Беглов билдирди. Азырынча чечим кабыл ала элекпиз, пландарыбызга киргиздик, деди ал. Америка Кошмо Штаттарынын экс-президенти Дональд Трамп Орусиянын Украинага басып киргенине таң калганын, Путин мындай жолго барышы АКШ менен сүйлөшүүгө баруу ыкмасы деп ойлогонун Washington Examiner басылмасына берген маегинде айткан. Мен аябай таң калдым. Ал ушул ыкма менен сүйлөшүүлөрдү баштайт го деп ойлогом. Жада калса, бул ыкманы сүйлөшүүгө баруунун эң катуу, бирок акылдуу ыкмасы катары эсептегем. Ал башкалар сыяктуу эле Кошмо Штаттар менен бир бүтүнгө келүү ниетинде деп билгем. Бирок Украинага кол салды. Менимче ал өзгөргөн, дейт Трамп. Мындан тышкары Трамп президент учурунда Орусия башка өлкөнүн аймагына кол сала албаганын кошумчалаган. Египетте визасынын мөөнөтү өтүп кеткен орусиялыктарга айыппул салынбайт. Бул тууралуу Орусиянын туризм агенттигинин жетекчиси Зарина Дагузова Telegram каналына жазды. Психолог Татьяна Абидина кыргыз тили ал үчүн чет тил экенин айтып, акцент үчүн сындабагыла деп кыргыз элине кайрылды. Кандайсыңар достор, менин атым Татьяна, улутум Хакас, 35 жаштамын, ооба, чоң жашкамын. 17 жылдан бери Кыргызстанда жашайм. Кыргызстанга келгенден мурун кыргыз тилинде бир эле сөз билчү эмесмин. Азыр кыргызча жакшы түшүнөм, бирок акцент менен сүйлөйм. Ошон үчүн силерден суранам. Кыргыз тилинде акцент менен сүйлөгөн кыргыздарга урушпагыла. Балким алар кыргыздар эмес, хакастар. Барыңарга чоң рахмат. Күндүн маанилүү кабарлары мына ушулар болду. Биздин каналдарга катталып, комментарий жазып, лайк басканды унутпаңыздар.